Саламатсыздарбы, ООД Life of дипломат. Менин атым Айнур Имангали. Биздин бүгүнкү мейманыбыз эки тараптуу экономикалык кызматташтыкты бир катар шаймандардын, анын ичинде албетте маданий дипломатиянын жардам менен бекемдөө боюнча так стратегияны иштеп чыккан. Өз өлкөсүнүн сыймыктуу өкүлү. Астанада бир жыл жашап, ал Казакстан менен Венесуэланын укмуштуудай окшоштуктары көп экендигин белгилеп келет. Бүгүн биздин мейман Венесуэланын Казакстандагы элчиси Розалба Лобуэ Антика. Эмесе баштадык. Географиялык жактан алыс болсок дагы биз мурдагыдан эле жакынбыз. Бизде кызматташуу үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Биз Казакстандын колдоосу аркылуу Венесуэланын мунай тармагын өнүктүрүү үчүн алдыңкы тажрыйбага, кадрларды даярдоо жана илимий изилдөө чөйрөсүндөгү жогорку кесипкөй кызматтарга таяна аларыбызга бекем ишенебиз. Венесуэла Казакстанга биздин эл аралык портко чыгуу мүмкүнчүлүгүн берүүгө, ошондой эле логистиканы жакшыртууга жана эл аралык транспортты, деңизде да, абада да өнүктүрүүгө кызыктар. Кутман күнүңүз менен элчи айым. Саламатсызбы? Убакыт бөлүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин Life of дипломат программабызга кош келиңиз. Программага катышып жатканыма кубанычтамын. Венесуэла элчилигине кош келиңиздер. Анда эмесе программабызды баштасак. Каракас же Астана. Каракас. Ариповы же Казак Эйтиби. Казак Эйти. Тепуи же Талабы. Тепуи. Авила Тосуо же Байтерек монументиби. Байтерек. Оропо же Домбра. Оропо. Анхель шаркыратмасыбы же Чарын каньонубу. Анхель шаркыратмасы. Карнавал же Норус. Карнавал. Ориноко өзөнүбү же Каспий деңизиби. Ориноко өзөнү. Лос Лянос же Казак талаларыбы. Казак талалары. Венесуэла менен Казакстандын негизги окшоштуктары. Эли. Ал эми негизги айырмачылыгы. Климаты. Элчи айым, бүгүн биз менен жолугушууга убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат айтмакчымын. Биз экономикалык жана саясий чөйрөдө сыяктуу эле эки тараптуу кызматташтыктын бир катар маанилүү маселелерин талкууласак дегенбиз. Бирок эң оолу сиздин пикириңизди билип алсам, азыркы дүйнөлүк геосаясий климаттын контекстинде Венесуэла менен Казакстандын ортосундагы мамилелердин азыркы абалын кандай мүнөздөйт элеңиз? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Программага катышып өз оюм менен бөлүшүү мүмкүнчүлүгүн түзүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү күндө Венесуэла менен Казакстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелер учурдагы геосаясий кырдаалдын фонунда активдүү өнүгүү, жаңылануу жана бекемдөө баскычында турат. Дүйнөлүк масштабта биз эл аралык мамилелер чөйрөсүндө өзгөчө эгемендүүлүктүн жана улуттардын өз тагдырын өзү чечүү укугунун маселелеринде улуттуу трансформациялануунун көбөөсү болуп жаткандыгыбызды белгилегим келет. Аталган процесстер негизинен 21-кылымдын жаңы өнүгүү өтмөктөрүнүн калыптанышы менен байланыштуу. Бүтүнчү түндүк түштүк форматындагы көп тараптуу диалогту жана кызматташтыкты бекемдөө жана андан ары өнүктүрүү жөнүндө сөз кылууда. Венесуэла ошол процессте өзүнүн ролун кандай аныктайт? Ошондон улам Венесуэланын Борбордук Азия өлкөлөрү жана бүтүндөй аймак менен өз ара кызматташып, аракеттенишүүсүнүн келечегин кандай баалайт элеңиз? Венесуэлада президент Уго Чавес Фриакс боливардык революцияны жетектегенден тартып, биз ар дайым биздин түндүк бул түштүк экенин баса белгилеп келебиз. Түштүк түндүк кызматташтыгынын алкасында Түштүк Америка, өзгөчө Венесуэла Түштүк Америка континентинин түндүгүндө ири кызыгууну жараткан укмуштуу келген геостратегиялык позицияны ээлейт. Ошол сыяктуу эле Казакстан Борбордук Азиядагы негизги лидер катары өтө маанилүү геостратегиялык жана геосаясий статуска ээ. Түндүк түштүк форматынын тез өнүгүшүнүн шартында биз БРИКС сыяктуу маанилүү платформанын чыңдалышы жана кеңейип жатканына да күбө болуп жатабыз. Мына ошол кеңири келечекте Казакстан аймактагы стратегиялык ролду ишке ашырууда дагы бир масштабтуу интеграциялык 21-кылымдын алкагы жана жолу долбоорун ишке ашырууда. Ошондуктан географиялык жактан алыс экенине карабастан Венесуэла менен Казакстан бүгүнкү күндө бири-бирине мурдагыдан да жакын деп айтууга болот. Ушул концепцияны президент Николас Мадуро Марос жакында шайлоодогу жеңишинен кийин башталган жаңы президенттик мөөнөтүнүн 1-жылынан тартып жигердүү үгүттөп келет.
estamos más cerca que nunca. Мына ошол жагдай мени кийинки суроого кайрылууга түрткү берүүдө. Ал туруктуу өнүгүү жаатындагы экономикалык кызматташтыктын маанилүүлүгү жөнүндө. Венесуэла энергетика жана жаратылыш ресурстарын тескөөгө алуу тармагында бай тажрыйбага ээ. Сиздин пикириңизде бүгүнкү күндө биздин өлкөлөрдүн ортосунда энергетика тармагында да, башка келечектүү тармактарда да экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Азыркы учурда энергетикалык кызматташтык жөнүндө сөз кылганда биз мунай, газ жана мунай химиясы өнөр жайы сыяктуу тармактарды түшүнөбүз. Белгилей кетсек, Венесуэла дүйнөдөгү эң ири мунай камдарына ээлик кылат. Казакстан өз кезегинде Борбордук Азиядагы энергия камдары боюнча лидерлердин бири. Мына ушулардын бардыгы кызматташтыкты өнүктүрүү жана өз ара пайдалуу мамилелерди түзүү үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Венесуэла ОПЕК жана ОПЕК плюс мүчөсү, ошондой эле Казакстан ОПЕК плюс мүчөсү катары эл аралык диалогдун алкагында маселелердин кеңири спектрі боюнча өз ара кызматташып, аракеттенише алат. Бүгүнкү күндө Венесуэлада бүтүндөй улуттук өндүрүш жигерин калыбына келтирүүгө жана модернизациялоого багытталган мунай өнөр жайын улуттуу трансформациялоо процесси жүрүп жатат. Биз Казакстандын колдоосу аркылуу Венесуэланын мунай тармагын өнүктүрүү үчүн алдыңкы тажрыйбага, кадрларды даярдоо жана илимий изилдөө чөйрөсүндөгү жогорку кесипкөй кызматтарга таяналарыбызга бекем ишенебиз. Ал Венесуэланын мунай өнөр жайын өнүктүрүүгө бай жеткис салым болмокчу. Сиз трансформациялоо максаттары өзгөчө мааниге ээ экендигин белгилеп кеттиңиз. Бүгүнкү күндө аталган чөйрөдө анын ичинде жаратылыш ресурстарын иштетүүдө туруктуу өнүгүү жана максаттарга жетүү маселелерине көбүрөөк көңүл бурулууда. Венесуэла карманган өнүгүү принциптери Казакстандын экономикасын модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү программаларына кандайча шайкеш келет деп ойлойсуз? Тактап айтканда, энергетика тармагы тууралуу айта турган болсок, мындай өз ара кызматташып аракеттенүү үчүн кайсы тармактарды эң келечектүү деп эсептейсиз? Биздин эки өлкө тең буунун 2030-жылга чейин туруктуу өнүгүү күн тартибине ылайык улуттук өнүгүү мерчимдерин кабыл алганын жана макулдашканын түшүнүшүбүз керек. Мына ошондой макулдашуу албетте биздин кызыкчылыктарыбызды жакындатат. Анткени биз бирдиктүү глобалдык күн тартибинин алкагында бара жатабыз. Бирок бул энергетика тармагына гана, мунай, газ жана мунай химиясына гана тиешелүү эмес. Биз ошондой эле башка минералдык ресурстар, анын ичинде сейрек кездешүүчү элементтер, ал тургай уран жөнүндө да айтып жатабыз. Венесуэла дагы ошол ресурстарга бай келет, бирок өздөштүрүлбөгөн камдар бар. Ал эми Казакстан болсо аларды иштетүү жана пайдалануу боюнча чоң тажрыйбага ээ. Андыктан стратегиялык көз караштарыбыз окшош болгондуктан мамилебизди тууралап, аракеттерди бириктирүүгө болот. Ал эми бүгүнкү күндө биздин өлкөлөргө гана эмес, бүтүндөй дүйнөлүк коомчулукка пайда алып келе турган жалпы максатка жетүү үчүн биргелешип аракеттенүү өзгөчө маанилүү. Мен сизге дагы бир суроо менен кайрылсам, сиз азыр эле эки тараптуу гана эмес, аймактар аралык кызматташуунун маанилүүлүгүн айтып өттүңүз. Венесуэла Борбордук Азия өлкөлөрүн камтыган көп тараптуу жана аймактар аралык форматтарга өзүнүн катышуусун, анын ичинде дипломатиялык катышууну кандай көрөөрү тууралуу сиздин пикириңизди билгим келет. Este mecanismo de integración Ал механизм Борбордук Азия чөлкөмүнүн интеграциялык форматтары менен кызматташуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ал конкреттүү долбоорлордун жана товар алмашуунун негизинде эки аймактын блоктун ортосунда түштүк-түндүк өз ара аракеттенүүсүн курууга жол ачып берет. Биздин президент Николас Мадуро Марос бир нече жолу Венесуэла, Казакстан жана Борбордук Азия өлкөлөрү менен ар тараптуу стратегиялык кызматташтык мамилелерди өнүктүрүүгө терең кызыктар экендигин баса белгилеп, өз ара аракеттенүү жана бири-бирин толуктоо маселелерине өзгөчө көңүл бурат. Kazajistán y Asia Central, promoviendo la cooperación y la complementariedad. Sí, estamos hablando bien por una parte de la cooperación bilateral. Muy recientemente Бир тараптан биргелешкен күн тартибибиздин алкагында эки тараптуу кызматташуу тууралуу сөз болуп жатат. Жакында Венесуэланын жогорку билим берүү министрлиги менен Казакстандын билим берүү министрлигинин, ошондой эле аффилирленген жана тийиштүү ведомстволук мекемелери менен биринчи жолу эки тараптуу жолугушуу болуп өттү. Биз жогорку билим берүү тармагында өз ара аракеттенүү үчүн комплекстүү платформа түзүүгө умтулуудабыз. Ал эми билим берүү тармагында кызматташуу жөнүндө меморандумду даярдоону, илимий даражаларды өз ара таанууну жана тастыктоону, ошондой эле биздин өлкөлөрдүн ортосундагы академиялык мобилдүүлүккө көмөк көрсөтүү үчүн стипендиялык программаны камтыйт. Венесуэла менен Казакстандын университеттеринин ортосундагы, атап айтканда, айыл чарба жана техникалык билим берүү тармактарындагы келишимдер өзгөчө мааниге ээ. Биз венесуэлалык студенттерди Казакстанга гана жөнөтпөстөн, казакстандык студенттерди биздин университеттерге чакырып, билим жана тажрыйба алмашуу аркылуу билим алуу жана окутуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү каалайбыз. Ал аталган студенттерге, мугалимдерге, окумуштууларга жана изилдөөчүлөргө тиешелүү.
Чынгыран айында казак студенттери үчүн мамлекеттик мектепте биринчи жазгы испан тили курсун ачтык. Аталган долбоордун алкагында биз Венесуэланын атынан биринчи даракты экс-президент Уго Чавестин кызы Розена Чавестин сапары учурунда отургузганбыз. Ал ошондой эле атасынын ысымын алып жүргөн мектеп китепканада Венесуэла залын ачкан. Аны менен бирге биз Астана эл аралык форумунун 2024-жылдагы ачылышына катышууга мүмкүнчүлүк алдык. Эми аяк 10 айынын биринен тартып окуу кайрадан жандангандыктан Венесуэла испан тили жана маданияты боюнча курстарды мектепте гана эмес, Казакстандын улуттук академиялык китепканасында дагы улантууга ниеттенип жатабыз. También tuvimos la oportunidad, junto con Rosina Chávez, de asistir al acto de inauguración de la Feria Internacional de Astana. Ошол курстар бекер жана бардык шаар тургундары үчүн жеткиликтүү болобу же бир гана студенттер үчүнбү? Сиздин көз карашыңыз кандай? Sí, todas las actividades que hace la Ооба, Венесуэланын Боливар өкмөтүнүн демилгеси менен биздин дипломатиялык өкүлчүлүк аркылуу элчилик тарабынан өткөрүлүп жаткан бардык иш-чаралар толугу менен акысыз. Биз үчүн пилоттук сайт катары кызмат кылган мектепте сыяктуу эле жакында эле Казакстандын улуттук китепканасында дагы өткөрүлгөндөр. Мындан тышкары Астанада өткөн эл аралык китеп жарманкесине катышуу сыймыгына да ээ болдук. Бул саамалык абдан маанилүү датага Чынгыран айынын 23-үнө туш келди. Ал күнү Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин демилгеси менен улуттук китеп күнү деп жарыяланып, ошол эле учурда бүткүл дүйнөдө китеп жана испан тилинин эл аралык күнү катары белгиленип келет. Биз үчүн ал Астанадагы эл аралык китеп жарманкесине катышуунун биринчи тажрыйбасы болду. Анан чындап эле элдердин биримдигинин маданияттан, тилден, адабияттан өткөн жаркын символу эмне болушу мүмкүн? Мына ушуга байланыштуу биздин президент менен маданият министрибиз казак кесиптештерин келерки жылы Венесуэлада өтүүчү эл аралык китеп жарманкесине, ошондой эле эл аралык туристтик жарманкеге катышууга чакырышты. Биз Казакстандын бул маанилүү иш-чараларга активдүү жана жемиштүү катышуусуна чын жүрөктөн ишенебиз. Nuestra Feria Internacional del Libro en Venezuela el próximo año y también, por supuesto, nuestra Feria Internacional de Turismo en Venezuela. Ооба, ал чынында эле сонун жаңылык. Биздин эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуубуздун өнүгүшү тууралуу бүгүн ушундай баалуу маалымат менен бөлүшүп жатканыңыз үчүн рахмат. Сизге мына бул какаону көрсөтүүгө уруксат этиңиз. Биздин какао Бермет какао деген аталыш менен таанымал болгон чүйгүн даамдуу сорт. Жыты мыкты, кудум шоколад сыяктуу. Pero esto todavía no está procesado. Ооба, бирок ал азырынча кайра иштетилип чыга элек. Өндүрүүчүлөр какао бурчактарын чогултуп, ичиндегилерин чыгарып, күн астында табигый жол менен кургатуу үчүн атайын тилкелерге коюшат. Ошентип бул экинчи үлгү да кайра иштетүүнүн кийинки этабындагы какао дегенди билдирет. Биз улуттук кофени чыгарууну бир кыйла кеңейттик. Бүгүнкү күндө дүйнөдө Венесуэла какаосуна дагы, Венесуэла кофесине дагы суроо талап жогору. Көптөгөн компаниялар аларды чийки түрүндө сыяктуу эле куурулган түрүндө дагы сатып алууга кызыктар. Биз Казакстанда кофейнялар тармагы активдүү өнүгүп жатканын билебиз жана биз ошол жерде өзгөчө кофе маданиятынын калыптанышына, ошондой эле Борбордук Азияда гана эмес, Түштүк Африкада, Түштүк Чыгыш Азияда жана андан да чоң даражада араб дүйнөсүндө кофеге болгон суроо талаптын өсүп жатканын чоң кызыгуу менен көз салып турабыз. Кофенин көптөгөн түрлөрүнүн ичинен Венесуэла биринчи кезекте арабиканы чыгарат. Биздин өлкөнүн аймагынын 30%га жакыны кофе өстүрүү жана өндүрүү үчүн колдонулат. Мына ошондуктан биз Казакстан Венесуэла продукциясынын келечектүү керектүү рыногуна гана болбостон, Борбордук Азияда жана башка региондордо, анын ичинде Ооганстанда аларды жайылтуу жана коммерциялаштыруу үчүн негизги платформа болуп калат деп үмүттөнөбүз. Дагы бир мисал келтире кетейин. Венесуэладан келген балыктын айрым түрлөрү биздин негизги соода өнөктөштөрүбүзгө, мисалы АКШ жана Кытайга экспорттолот. Ошонун өзү санкциялар деп аталган жагдайларга карабастан, өлкөлөр ортосунда прагматикалык жана өз ара пайдалуу соода мамилелери уланып жатканын ачык көрсөтүп турат. Aparentes sanciones, hay relaciones comerciales pragmáticas en la cooperación. Абдан кызыктуу фактылар менен бөлүшкөнүңүз үчүн чоң рахмат.
Маегибизге кайтып келсек, мурда биз эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыкка, өлкөлөрүбүздүн ортосундагы аймактык кызматташтыкка байланыштуу абдан маанилүү темаларды талкууладык. Жана менимче маанилүү маселелердин бири логистика болуп саналат. Кеп товардык агымдарды бириктирүү, транспорт жана соода жолдорун уюштуруу жөнүндө болуп жатат. Бул тармактын потенциалы чындап эле өтө чоң. Логистика тармагындагы кызматташтыктын келечегин кандай көрөсүз? Sí, es muy importante, pues Venezuela que desea ofrecer. Ооба, бул чынында эле абдан чоң мааниге ээ. Венесуэла Казакстанга биздин эл аралык портко чыгуу мүмкүнчүлүгүн берүүгө, ошондой эле логистиканы жакшыртууга жана эл аралык транспортты деңизде да, абада да өнүктүрүүгө кызыктар. Атап айтканда, буга биздин улуттук авиакомпаниябыз Конвиаса кирет. Ал учурда Каракас-Москва багыты боюнча каттамдарды аткарууда. Биз Москвадан Астанага жана Алматыга туташтыруучу каттамдарды уюштуруу мүмкүнчүлүгүн карап жатабыз. Мындай кадамдар жүргүнчүлөрдү да, жүктөрдү да ташууну кыйла жөнөкөйлөтүп, тездетип, аба жана деңиз аркылуу эффективдүү байланышты камсыз кылат. Биз деңиз ташууларынын олуттуу потенциалы бар экенине ынанганыбыз. Айрыкча Казакстан алдыга жылдырып келген бир алкак бир жол демилгесинин алкагында Транскаспий транспорт коридорун өнүктүрүүнү эске алганда, бул багыт Венесуэла ошол ортоңку коридордун мүмкүнчүлүктөрүн активдүү колдонгон жана бөлүшүп жаткан өнөктөш өлкөлөр менен бекем мамилелердин аркасында мүмкүн болууда. Que utilizan y comparten este corredor medio. Биз ошондой эле өзгөчө экономикалык аймактар тууралуу сөз кылабыз. Алар биздин өлкөлөрдүн экономикасынын өсүшүнө кандай салым кошо алат деп ойлойсуз? Стратегиялык мамилелерди өнүктүрүү, анын ичинде Венесуэла менен Казакстандын атайын экономикалык аймактарынын ортосунда өнөктөштүк мамилелерди түзүү чоң мааниге ээ. Мындай өз ара аракеттенүү биздин өлкөлөрдүн ортосундагы өнөр жай жана соода кызматташтыгын тереңдетүү үчүн негиз боло алат. Биз өзгөчө Венесуэла менен Казакстандын атайын экономикалык аймактарынын ортосунда байланыштарды түзүүгө кызыктарбыз. Мисалы, Харгосто, Түркистанда, Астанада, Алматыда ошондой эле технологияны жана жасалма интеллектти өнүктүрүүгө багытталган атайын экономикалык аймак болгон Астана хабында. Венесуэланын да, Казакстандын да мындай өнөктөштүктү түзүү үчүн чоң потенциалы бар. Экономикалык аймактардын өздөрүнүн ортосунда гана эмес, компаниялар ортосунда, анын ичинде биргелешкен ишканаларды түзүү аркылуу. Жооңуз үчүн рахмат. Эми дипломатиялык карьераңыз тууралуу кеп кылалы. Сиздин тажрыйбалуу дипломат экениңизди билебиз. Бирок адегенде мен сизден сурайын дегеним, бул жерде Казакстанда же жалпы эле чет өлкөдө өз өлкөңүздүн өкүлү болуу жеке жана кесиптик жактан сиз үчүн эмнени билдирет? Жеке жана кесиптик деңгээлде мен үчүн бул жерде Казакстанда Венесуэланын атынан чыгуу, өз өлкөмдү казак коомуна көбүрөөк таанытуу, жакыныраак жана түшүнүктүү кылуу, элдин аң сезиминин жана маданий бейкиндигинин бир бөлүгү болуу мен үчүн чоң жоопкерчилик. Жаңы эшиктерди ачып, саясий, маданий гуманитардык, дипломатиялык, экономикалык жана соода тармагындагы кызматташтыктын горизонтторун кеңейтүү чоң жоопкерчилик. Бир нече күн мурун эле бул жерде бир жыл жашаган венесуэлалыктар Казакстан кайда, анын президенти ким жана борбору кандай экени тууралуу айтып бере алышты. Ал эми ошонун өзү олуттуу жетишкендик. Күн сайын Казакстанда испан тилини, Латын Америкасына саякаттоого кызыккандар көбөйүп келет. Ал дагы менин мойнумдагы чоң жоопкерчиликтин бир бөлүгү. Кесиптик деңгээлде мен бүгүнкү күндө биз өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтыктын бекем пайдаланып түптөп жатабыз деп ишенимдүү айта алам. Жеке деңгээлде ал мен үчүн чоң сыноо, себеби ал менин элчи катары биринчи дипломатиялык миссиям. Венесуэла менен Казакстандын ортосундагы маселелердин өнүгүшүнө көз салып, алардын бекемделишине жана гүлдөшүнө салым кошуу сыймык. Менин ишим Казакстан менен эле чектелбегенин баса белгилеп кетким келет. Менин жеке жана кесиптик миссиямдын бир бөлүгү Казакстанды Венесуэлада дагы таанытуу. Менин бул жакта жасаган ар бир кадамым, ар бир дипломатиялык иш-аракеттер менин өлкөмдө массалык маалымат каражаттары, расмий каналдар жана тышкы иштер министрлиги аркылуу жайылтылып көрүнүп турат. Мындан тышкары Венесуэла дайыма эл аралык конгресстерди уюштуруп келет. Учурда биз тынчтыктын бүткүл дүйнөлүк конгрессин өткөрүүгө даярданып жатабыз. Ошол даярдыктын алкагында мен казакстандык журналисттерди Венесуэлага келип кетүүгө чакыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Алар биздин өлкөнү өз көздөрү менен көрүп, Венесуэла элин жакшыраак таанып билип калышмакчы.
organiza Ал чындык эле эки тараптуу процесс. Казакстандагы Венесуэла жана Венесуэладагы Казакстан. Бүгүнкү күндө Венесуэлада Казакстан кайда экенин, анын президенти ким экенин, анын борбору Астана экенин жана биздин өлкөлөр үчүн кызматташуу. Ошондой эле биргелешкен өнүгүү үчүн кандай зор потенциал ачылып жатканын жакшы билишет. para que puedan no solamente conocer nuestra realidad, sino tener más cercano al pueblo venezolano. Entonces es un trabajo que va de dos caras. Рахмат, сизди Казакстандагы азыркы жетекчилик кызматка алып келген мурунку кесиптик тажрыйбаңыз тууралуу айтып берсеңиз. Сиздин жолуңуз абдан ар түрдүү болгонун билебиз. Бул тажрыйба сиздин кесипкөйлүк мамилеңизди кандайча калыптандырды жана дүйнөнүн ушул бөлүгүндөгү ишиңизге кандай таасир берди? Bueno, en primer lugar, yo soy periodista de profesión. Esta es mi Биринчиден кесибим боюнча журналистмин. Ал менин негизги адистигим. Бир топ жылдар аралыгында мен журналист жана теле алып баруучу катарындагы эмес, Венесуэланын Белоруссиядагы жана Орусиядагы элчиликтеринде иштеген, мезгил аралыгында маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жооптуу адам катары дагы ар кандай кызматтарды аркаладым. Аталган өлкөлөрдө мен Симон Боливар атындагы Латин Америка маданий борборунун экинчи катчысы жана директору болуп иштедим. Мына ошол тажрыйба мага өзгөчө маданий гуманитардык чөйрөдө кызматташтыкты өнүктүрүүдө баалуу көндүмдөрдү алууга мүмкүндүк берди. Бүгүн Казакстандамын. Өлкөнүн өзгөчөлүгүн кылдат талдап, изилдеп чыккандан кийин мен биринчи кезекте экономикалык жана соода-саттык кызматташуусуна, ошондой эле дипломатиялык байланыштарды орнотууга басым жасоону чечтим. Азыр болсо мен кийинки баскычка маданий гуманитардык жана дипломатиялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө өттүм. Кызматташтыктын бардык багыттары ырааттуу прогресс үчүн өзгөчө Казакстан жетекчиликке алган стратегиялык жана узак мөөнөттүү көз карашты эске алганда бирдей мааниге ээ экенине ишендим. Y ahora ya he pasado a la etapa de la cooperación.